Мен 2006 жылы келгенде, мына Идрис Дамланы ошондо биз таанышканбыз. Bir İhsanга келип, İdris Damlabыз менен устазыбыз менен таанышып, ушул жерде кичинекей бир мешит бар эле. Ол жерде 2-3 бөлмөлүү медресе бар эле. Мына бүгүн карасаңыздар, кандай гана абат болуп, кандай гана бир ийгиликтерге жетип атат. Албетте, ар бир нерседе себеп болот. Аддаллу алал хайри кафаилих де сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жакшылыкка далалат кылган, себепкер болгон инсандар бар. Учурдан пайдаланып, Кыргызстан мусулмандар дин башкармасынын жамаатынын атынан, сиздердин атыңыздардан берекелүү болгон ушул түндөрдө убакыттан пайдаланып, таксыларым Идрис устазыбызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Мына канча жылдан бери эмгек кылып, мээнет кылып, ушул адамдын шарафатында, бул адамдын аркасында турган устаздардын шарафатында бүгүн мечитибиз заманбап, мына медресебиз аябай жакшы сонун курулуп калыптыр. Канчалаган шакирттер чыкты. Мына ошолордун катарында Эламан деген жигит да мына ушул устаздардын колунан бүтүп, Базар Корбон районунда биз баш имам катип болуп иштеп жатканда бизге орун басары болуп, мына жаш жигит, илимдүү, билимдүү, адеп аклагы жогору, мына Актайлак деген мечитте азыр орун басар болуп иштеп атат. Кудайга шүгүр, кандай гана талабаларды жетиштирип, күнү түнү кызмат кылып атат. Ошол мөмө мына ушул жерден жетилип, бүгүнкү күндө республика боюнча канчалаган жерде талабалар ушундай Куранга, динге кызмат кылып атат. Бул дагы ушул жердеги устаздардын шарафаты, мээнети, ушул жамааттын дуасы иншалла. Алла таалам устазыбыздан разы болсун, дамлаларыбыздан разы болсун, жамаатыбыздан разы болсун, аксакал аталарыбыздан разы болсун иншалла. Биздин урпагыбыздан иншалла ушундай каары аалымдар үзүлбөсүн кыяматка чейин.